Маматалиевдин талапкерлиги үчүн макул 77, каршы 5 добуш берилген. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагалыгына депутат Маматалиев Марлен Абдурахманович шайланды. Өзүм ошол болгон тажрыйбамды жумшап, жаш күчүмдү жумшап, ошол жерде ант бергенде эле биринчи кезекте эл үчүн, биринчи кезекте ошо мамлекет үчүн иштеп берем деп ишенип кете алам. Ошондой эле чогуу иштер менен бардыгыбыз бирге, бир команда болуп, бир ушул жерден ишибизди алып барабыз деп терең ишенип кете алам. Президентибиз Садыр Кожоевич башында туруп кандай гана реформалар өткөзгөнү жок, кандай гана катуу тапшырмаларды берген жок. Ошолордун алкагында, талаптардын алкагында мамлекетибиз болбогон чоң өнүгүүгө алып келди. Экономикабыз көтөрүлдү, коррупция менен күрөш болду. Ал эле эмес мына эл аралык дүйнөдө дагы өзүнүн ордубуз пайда болду, авиибиз пайда болду. Ушунун бардыгы мен ойлойм ошол президентибиздин башында баштаган жумуштардын бардыгынын алкагында келип отурат. Ага дагы сиздер менен чогуу биргеликте ушул Жогорку Кеңештин салымы өтө зор. Өтө зор. Бул али алдыда эле дагы көп иштер болот. Мен ойлойм ушул созуктагы сиздер менен чогуу биргеликте колуна кол, бутуна бут болуп, биз дагы чоң салымыбызды дагы деле кошо беребиз. Мына Кудай буйруса, өзүбүз ушул жерде элибиз жакында эле шайлап берди, үмүт артты, ишеним көрсөттү, аманат кылып тапшырды. Ошол аманатты мен ойлойм сиздер менен чогуу эч качан жерде калтырбайбыз. Мамлекетибиз бир, ошол мамлекетти ар кандай бөлүүгө, же бир башка бир ар кандай регион болобу, же меники болобу, же сеники болобу дебей, анын бардыгына бөгөт коюп, мына менин биринчи эле тапшырмам ушул жерде аппаратка ар бир депутатка бирдей мамиле кылуу. Бардыгыбыз 90 депутатыбыз, бардыгыбыз бирдейбиз, бирбиз, бир командабыз, бир жумушту алып барабыз деп ойлойм. Ошондуктан эч кандай бөлүнүү сөлүнүү жок, баарына бирдей жакшынакай бардык кызматты ак кылып, анан албетте парламенттин дагы ишмердүүлүгүн дагы да жакшыртабыз. Мына Нурлан байке өзү канчалаган жакшы иштерди кылды. Ушул цифровизацияны да экинчи этабын кылып, комитеттерде дагы бир топ жумуштарды өзгөртүп, жакшыртып, ушунун алкагында иштейбиз деп ойлойм.